жери башка иши кылып коюлуп атат. Бирок ошону мисалы азаттыктын форумуна кирсеңер, ар кандай адамдар бар да коюлганына сүйүнүп аткандар бар. Уже 20 жылдан бери эчтеке коюла эле келем, коюлуп атат депчи. А кээ бирлер ошол жактан дагы мунун ар жарабайт, мунун көтөрүп туруп эле мамиле деп. Мунун түртүп саса жыгылып калат да ошол жаман жагына көбүрөөк көңүл тартып атат. Кечиресиздер агай, айтып алыңыз. Өлкөдө дагы бир ушундай бир коомчулук нерсе бар. Биз мындай көбүнчө ой материалдашат деп бул жерде Касым мырза абдан берип атпайбы? Ой бир эле ойлоп койсо материалдашпайт. Биз дайыма ойлоп атабыз. Кыргыз начарбыз. Биз оң албайбыз. Терс нерсенин баарын кыргызчылыкка шылтайбыз да. Өзүбүзгө эмес. Бул кыргызчылык күнөөлүү. Ошондуктан биз ошондой терс нерседен, негативдүү ойлордон арылып, позитивдүү ойлонушубуз керек. Мына коңшу эле биздин Казакстан. Кыргызстанга барганда абдан тарыхы өтө тар. А бирок ошол эле мезгилде өзүн позитивдүү кармоо менен, келечекке стратегиялык мындай пландарды куруу менен эли дагы, мамлекеттик масштабта дагы, анан мекемелик масштабта дагы бийиктиктерди багындырып атат. Демек биз адамдык масштабта дагы, мамлекеттик масштабта дагы ошондой бир позитивдүү ойлонууга үйрөнүшүбүз керек. Аны да шылтап чыгышат да. Нефтибиз жок болсо эмне кылабыз? Негативдүү ойлор боюнча бирөөнү күнөөлөмөй боюнча сонун берген, ошону окуй кетели. Программабыздын тузу кем болуп калбасын. Мындай дейт да. Мурунку тажаал аялымдын айынан ушундай турмушта жашап жатам. Дейт экен бирөө. Экинчиси, менин эмгегимди башкарма деги баалабай койду. Андан кийинки деги президентибиз оңолбой койду го. Мамлекет мени карабай койду. Иштегенге иш жок. Менин ушинтип калышыма ата-энем күнөөлүү. Менин бир туугандарым мага каралашпай койду. Чиновниктер акмактар, иштеген акчамдын көбүн жеп алып жатышат. Ушундай аз айлыкка кайсы жинди иштесин? Менин балама мугалимдер жакшы тарбия бербей ушуга жетип олтурат. Менин өсүшүмдү коллегаларым көрө албай, мага бут тосуп жатышат. Ушундай аз айлыкка мен кантип бай болмок элем? Ушундай жаман мамлекет болуп жатканына мен күнөөлүү экем. Врачтар акылсыздар болбогондо мен мындай оорубайт элем. Мен өзүм араң жашап жатсам, кантип бирөөгө жардам бермек элем? Дейт. Андан сырткары табиятты, жаратылышты да күнөөлөгөндөр бар экен. Чок дегенде бүгүн жамгыр жаба койсо болот беле? Ушул күндүн ысыгы менин кан басымымды көтөрүп оору кылды. Кече катуу шамал болбогондо менин кымбат баага сатып алган шапкем өзүмдө калат эле. Аттиң ай дейт. Жерде баса кесе турган ушул Касым мырзанын ойлоруна сунуштап кое турган дагы кошумча нерсе, эмнени айтып атабыз? Вот көрүп атасыздарбы? Адам өзүнү жан дүйнөсүн эмес, сырткы факторлордун таасиринде калып атат да. Бул китептин негизги мазмуну ошондо. Сырткы факторлордун таасиринде калба, ички фактор өзүңө өңүл. Өзүнө өңүлгөн адам гана жанагы шылтоолордон кутулат да. Касым мырза ушундай эмеспи? Туура айтасыз. Сиз эң туура айттыңыз. Ушул жерден бул жактагы жана ички дүйнө жана сырткы дүйнө деген темага келип атабыз да, сиздин айтканыңыздын артынан. Туптуура айтасыз. Адамдар биз көпчүлүгүбүз сырткы дүйнө менен азыркы учурда жашап жатабыз да. Сырткы дүйнөдөгү окуяларга гана таасир берип турган жазылгандай биомашинага айланып калдык, мындайча айтканда. Сыртта бирөө эмне дейт? Тиги жаман сөз айтып койду, болду. Ички дүйнөсү жабыркап жатып калат. Бирок ошонун баарысы ички дүйнөдөн башталарын билбей атабыз да. Сырткы дүйнөдөгү кыйынчылыктардын баарысы демек биздин ошо ички дүйнөдөгү кыйынчылыктарыбыз. Сырткы дүйнө бул ошо ички дүйнөнүн чагылышы деп айткан экен Невил Годдард деген мистик философ. Демек ошо ички дүйнөбүзгө эң биринчи биз назар салсак, ошондо гана ички дүйнөбүздү оңоо менен ошонун таасири андан сырткы дүйнөдө көрүнөт. Карл Юнг деген улуу психолог бул дагы айткан экен, сырткы дүйнөнү көргөн уктап жатат, ал эми ички дүйнөсүнө көз чаптырган бул ойгонууда деп. Эң туура айтылган ойда. Анткени адам эң биринчи ички дүйнөсүн билиш керек. Андан кийин сырткы дүйнө анын жыйынтыгы экенин өзү эле көрөт да. Албетте ички дүйнө, сырткы дүйнө жөнүндө сөз болуп калды. Биринчи кезекте ойгонуш үчүн эмне кылыш керек? Ойлонушубуз керек. Ойлонуш керек, ойду тазалаш керек, негативдүү нерселерден арылыш керек деп атпайбы? Сиз акын катары жакшы билесиз. Кожогелди Култегин деген акындын эки сабыры бар. Мүнөзүңдү, пейилиңди оңдосоң, мүйүз деле кучактайын деп турат. Эми ошол мүнөздү, пейилди, көз карашты оңдош үчүн эмне кылышыбыз керек?
адистер сиздер айтсаңыздар. Эми мүнөз деп атпайбы? Деги эле өзү психологияда эң чоң эки блок бар. Бул темперамент жана мүнөз деп атпайбыз. Темперамент бул адамдын табиятында берилет, ошол баягы адамдын баягы тигил же бул нерсе эмоционалдык реакциясы. Ал эми ошол мүнөз, көбүнчөсү мүнөз. А мүнөз бул таасир этип атпайбы? Биз көпчүлүк учурда мындай Кыргыз өлкөсү бүгүн насаатчылар өлкөсүнө айланып кеттик да. Баары насаат айтат. Телевизордо насаат айтат. Мас токтотуп алып насаат айтат. Мектепке барсаң насаат айтат. Ата-энең насаат айтат да. Ошондуктан жанагындай пейилди мүнөздү оңдош үчүн чоңдор биз оңолушубуз керек. Өзүбүз оңолушубуз керек. Көбүрөөк балдарга акыл айтпастан биз туура жүрүм-турумду, өрнөктүү жүрүм-турумга биз ээ болушубуз керек. Ошондо жана балдардын, мисалы үчүн, балдар көпчүлүк учурда мына өткөндө эле 2 күн мурун бир мектепке барсам, астынан балдар чыгып калды, 5-6 класстын баласы окуучулары. Бирөө жөн эле келатып мындай далысы менен түртүп кетти бирөөнү. Түртүп кетти эле, ашатып, сөгүп, бири-бирин жатып калышты да. Мындай жатканда бирине болгон ушундай бир баягы мындай негативдүү, кыжырлануу, тез ачуусу келет. Бул эмнедиктен? Бул коомдо, биздин коомчулукта ушундай болуп калды да. Бири-бирибиздин сөзүбүздү көтөрө албайбыз. Бири-бирибизден артыкчылыкты эмес, көбүрөөк кемчиликти издейбиз. Бири-бирибизди касканды жакшы көрөбүз да. Бул коомдогу эң чоң сапаттар. Ошондуктан пейилди оңош үчүн, өзгөчө бүгүнкү өсүп келаткан муунга жакшы таасир этиш үчүн биз мугалимдер болобу, ата-эне болобу, улуу мундун өкүлдөрү өзүбүз ойлонушубуз керек. Өзүбүз ойгонушубуз керек. Эң негизги нерсеси жүрүм турушубуз менен, жашоо образыбыз менен аларга таасир этишибиз керек да. Бул аябай таасирдүү ыкма. Себеп дегенде бул Геннадий Никандрович Волков деген да этнопедагог бар, ошонун айтканы бар. Насаат бул өтө таасирдүү эмес. Эң таасирдүү ыкма балдарга бул өрнөктүү жүрүм турум деген жакшы сөз бар да. Бул жана китептин өзүндө деле айтылып атат, ыраазы болгонду билиш керек. Баягы Кудай деле ыраазы болгонго бергиси келет да, чынын айткандачы. Баягы кечке эле алып берсең кантип андан күнчө буга берип коеюн дейт да. Анын сыңарындай ыраазы болгонду билиш керек да, жакшы нерселерди көрө билиш керек, жакшы нерселерди ою менен өстүрө билиш керек. Анан баягы кээде адам өзүнүн оюн өзү эле чектеп коет экен да. Мен кайдан ага жеткичекти депчи. Чынында адамдын мүмкүнчүлүгүндө чек жок. Эгерде биз ошол адамдын мүмкүнчүлүгүндө чек жок экенин биздин өсүп келаткан муунга көрсөтө алсак, алардын ичинен генийлер чыгат, алардын ичинен чемпиондор чыгат, алардын ичинен дүйнөгө атага чыккан окумуштуулар чыгат. Алардын ичинен Кыргызстандын проблемасын чече турган саясатчылар чыгат таланттуу. Болгону биз ошол ойду чектебеш керек экендигин бүт керек болсо мамлекеттик деңгээлде дагы түшүнүп алышыбыз керек. Себеби мектептерде дагы кээде тарбия берип атканда дагы сен жөн отурчу, сен эчтеке билбейсиң деп отурса, ал чын эле эчтеке билбей калат. Ошон үчүн деген баланы дагы шыктандырып, ошого мисалы ал улуу бийиктиктерге жете тургандыгына болгон жол гана көрсөтүп, анан деген өзү чектебегидей неме болуш керек. Анан негизгиси жанагы негативдүү нерселер жөнүндө кеп болуп кетпеди, баягы уруш талаш жатак. Кыргызда илгертен бери эле жакшы сөз бар. Адам өзүн өзү өнүктүрө алат. Бул эме деген принципте айтылган. Бирөөгө өлүм тилегиче өзүңө өмүр тиле деген. Башкача айтканда бул адамдын оюн ушул жакты көздөй буруш керек да. Мен бирөөлөрдүн жаман болуп атканын эмне кылам? Андан үчүн мен өнүккүм келет, мына мен өнүгөм деп туруп анан ошого карата максат койсо, анын ичинде жолдору дагы жакшы айтылган. Мисалы, ар бир күнгө максат коюу, ар бир жумага максат коюу, ар бир айга максат коюу, ар бир жылга максат коюу жана башкалар. Ушул жерден дагы фактыларга, сиздин сөздөрүңүзгө, сүйлөмдөрүңүзгө кичине убакыт бергим келип турат. Ошол ыраазычылык боюнча сиз бир нече баскычтарды көрсөттүрсүз да. Мындай дейт: биринчиден дейт, жашап жатасызбы? Эң сонун. Сизге ушул жашоонун кереметин көрсөткөн жаратканга ыраазы болуңуз дейт. Экинчиден, 6 саныңыз аманбы? Анда сиз эң бактылуу адамсыз. Анткени дүйнө жүзүндө канча миңдеген адамдардын сиздикиндей тени сак эмес дейт. Андан кийин, үчүнчүдөн, күнүгө аз да болсо курсагыңызга бир нерсе барабы? Анда сиз миллиондоп ачарчылыктан каза таап жаткан 3-чү дүйнөнүн адамдарына караганда токсуз. 4-дүдөн, башпагаар жериңиз барбы? Батир да болсо. Анда сиз үй жайы жок, ар кайсыл бурчтарда корголоп, кышкысын ызгарды, суукту да баштарынан өткөрүп жаткан нечендеген адамдарга караганда толук кандуу жашоодо жашайсыз. 5-дүдөн, иштеген ишиңиз барбы? Анда сиздин жашооңуз өзүнчө эле жомок турбайбы? Анткени азыр дүйнөдө миллиарддаган адамдар жумушу жок күн өткөрүшүүдө. Дагы санап берейинби, жетеби деп, андан аркы мисалдарды автор келтирген экен. Сиздин оюңуз ушул боюнча, ыраазычылык боюнча. Ыраазычылык боюнча мен
1 саат болсо деле сүйлөп берет элем, анткени ыраазычылыкты баса белгилеп айтышыбыз керек. Сиздер айткандай. Менден бир окурманым сурап калды. Мен оюмду өзгөртөйүн дедим эле, ошо жерде жазылгандарды жасап атам, бирок оюмду өзгөртө албай атам, оң жагын өзгөртө албай жатам деп. Мен ошондо ошол адамга кеңеш бердим эле. Сиз оюңузду өзгөртүш үчүн эң биринчи ыраазычылыктан баштаңыз депчи. Эртең менен эрте тургандан баштап эле бардыгына ыраазычылыгыңызды айтыңыз. Кудайга ыраазы болуңуз, ушул күнгө ыраазы болуңуз. Деги эле бардыгына ыраазычылыктан баштасаңыз, ошол оюңузду өзгөртүүнүн эң биринчи башаты деп айтар элем да. Жалпы элимде. Мен мисалы азыр ушул берүүгө катышып ушул ойлорумду айтып отурганыма дагы ыраазымын. Мен негизи ушул ойлорду көптөн бери айткым келип жүргөн өзү негизи чын айтканда. Эле баарыбыз чогулуп отурганыбызга ыраазымын мен дагы. Кыргызда ыраазычылыкты мына кыргыз шүгүрчүлүк менен жакшы билдирет да. Шүгүрчүлүк келтирүү, шүгүр деп коебуз го. Эми ыраазы биз сөзсүз түрдө Касым мырза айткандай, Жыргал мырза айткандай жана ыраазы болушубуз керек. Ошол эле мезгилде ыраазы болуу менен бир катар биз өзүбүздүн жанагындай адамдар жеке мүмкүнчүлүккө көпчүлүк учурда жанагындай кээ бир учурларда аны кээ бир адамдар шылтоо катары кабылдашы мүмкүн да. Шүгүрчүлүк келтирүү абдан сонун нерсе. Бирок шүгүрчүлүк келтиргенде ошол эле мезгилде биз Кыргызстан азыр дүйнөдөгү өнүкпөгөн, коррупциялашкан өлкө болуп аткандыктан көбүрөөк мындай жанагы шүгүрчүлүк келтиргенде баягы өзүбүздөн төмөнкү, өзүбүздөн баягы кыйналып аткан өлкөлөр, үчүнчү өлкөлөрдү албастан дагы өнүккөн өлкөлөрдү, бийиктикке жетип аткан адамдарды көрүп, ошолордон дагы өрнөк ала жүрүшүбүз керек да. Бул дагы маанилүү. Демек, ыраазычылык билдирүү менен өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү ойготуу. Себеп дегенде мындай да, жанагы Жыргал мырза айтып өтпөдү башында. Эптеп деген сөздү көп колдонобуз депчи. Эптеп деп атып, биздин жашоо эптеп өтө бериши мүмкүн да. Ошондуктан эптебестен жанагындай адам өзүнө чоң максатты, чоң мүмкүнчүлүктү өзүнө багыттаган мезгилде гана адамдын ички күчү ойгонот да. Анан эптеп жашасам болду. Эми кирип чыгып жүрөбүз да деген нерсе адамдын мүмкүнчүлүгүн чектейт да. Ошондуктан чоң максаттарды кабылдоодан коркпош керек. Мына Касым мырза мектепте иштеп атат. Мектепте иштеп атып туруп, момундай бүгүнкү күндө резонанс жараткан китептерди жазып атат. Демек, биздин келечегибиз бар. Демек, абдан жакшы нерсе. Муну бардык жакшы нерсе. Албетте, баарыңыздар тең, негизинен экөөңүздөр тең окутуучусуздар, мектептерде, жогорку окуу жайларда сабак берип жүрөсүздөр. Өзүңүздөр жакшы билгендей, ыйман сабагы деген бар. Ал кандай деңгээлде түздөн түз динге байланышып же илимге таянып өтүлүп атабы аны билбейм. Анан адеп сабагы деген бар. Эми ушул сыяктуу инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүүгө багытталган сабактарды мектептерге, бала бакчаларга, жогорку окуу жайларга киргизсе болобу? Киргиз. Сүйлөңүз. Эми бул багытта бүгүнкү күндө мына өзү 2005-жылдан бери абдан бир ой жүрүп атат. Азыр эми диндин тарыхы боюнча мына Каныбек Осмоналиев өзү атайын иштөө мындай топ түзүп өзүнчө бир айлар иштеп чыгып атат, өзүнүн бир концепциясын. Бирок мектептерде бүгүнкү күндө интеграция процесси жүрүп атат да. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстан мектептери жанагы PISA сынактарында, эл аралык сынактарында абдан артка орундарда экенбиз. Бирок ошол эле мезгилде предметтердин саны абдан көп экен. Ошондуктан предметтерди бириктирип атышат. Ошол предметтерди бириктирген мезгилде жанагы адеп сабагы дагы эле окутулуп атат мектепте. Ошол как раз ушул маселелерди козгойт. Анан өзгөчө 9-10, 11 класстарда жана адам жана коом деген сабактар бар эмеспи? Ошол сабактарды бириктирип жаран таануу, адамдын өзүн өзү таануусу сабактар ошол сөзсүз түрдө кирет. Бул багытта сөз түрдө киребиз. Деги эле өзү бүгүнкү күндөгү билим берүү нугу ошого кетиш керек да. Адамдын жаш балдарды өзүн өзү таанутууга түртүшүбүз керек да. Эгерде биз ата-эне катарында, мугалим катарында балдардын өзүн өзү таануусуна көмөкчү болуп койсок, ал өнүгүп кетет. Жана 13-кылымда жашаган, мен көп жылдан бери ырларын которуп жүргөн суфист, дербиш акын бар, Юнус Эмре деген, ошол айтып атпайбы? Илим эмес илимиң, ичин казып кирбесең, көп окуган пайдасыз, ким экениң билбесең. Анын сыңарындай бүгүн биз мектепте ким физиканы жакшы окуса, математикадан жакшы баа алса, кыргыз тилден зататош, санатош дегендерди сайрап турса, балиде ошого жакшы баа берип, ошону колдойт экенбиз дагы. Өзүн өзү тааныган, өзүн өзү тааныгысы келген, өзүн өзү издегиси келген адамдарга мындай багыт жол бербейт экенбиз да. Ошо чыгып калат да ошол нерсе. Мен ойлоп атам, бул жана айтылгандай балдар эле эмес, биринчи дегенде чоңдор өздөрү үйрөнүп, анан деген баштан өткөрүп,
көп принциптердин иштей тургандыгына көзү жетип, анан деген ошол балдарына дагы үйрөткөндүн жолдорун табыш керек. Бул ата энелердин деңгээлинде да мисалы. Анан мектептин деңгээлинде да ошол нерсе болуш керек. Башкача айтканда, муну адегенде чоңдор үйрөнүш керек. Бул жалпы кыргызга тараш керек деп ойлойм бул илим. Анан ошол кирип, сиңип, өзүнүн иштиктүү көрсөткөндөн кийин анан деген бардык тармакта муну колдоно берсек болот. Негизи бул жалаң эле педагогика тармагында эмес, бүт бардык тармакта колдонсо болот. Муну спортто да колдонсо болот, бардык жакта колдонсо болот. Бардык адамдарга керектүү, аба менен суудай зарыл нерсе. Алтын мырза, как раз Жыргал мырза абдан жакшы айтып өттү. Мына коомчулук менен иштеп жүргөн деген ар кандай адамдар кездештиңиз. Бүгүн Кыргызстанда эми башка өлкөлөрдө кезгеттир, бирок Кыргызстанда тилекке каршы көбүрөөк. 60-70ке чыгып, бирок өзүн өзү тааныбаган адам бар. Эмне үчүн бул жашоого келди? Бул жашоодо эмнеге жетишти? Өзүн эмнеге атады? Маселе ошондо. Күнүмдүк көрөк менен барага кирди чыкты болуп жүргөн адамдар бар. Адамды жараткан мындай жараткан эмес да. Адамдын сөзсүз түрдө бул жашоого келгенден кийин бир мүдөөсү бар. Тигил же бул тармакта канааттана ала тургандай вазифасы бар. Биз ошону билишибиз керек. Бул китеп ошол жөнүндө. Эң сонун албетте бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Карамагыбызда болгону 1-2 мүнөттөй убактыбыз бар. Ошондон Касымбек агай жанатан бери китебиңиз жөнүндө аябай жакшы сөздөр айтылды. Эми бизди көгүлтүр экрандан карап отурган көрөрмандар, ишкооздор, өзүн өзү издегиси келген, ойлонгусу келген, ойгонгусу келген инсандар үчүн ушул китеп жөнүндө кантип, кайдан тапсак болот? Кааласаңыз телефон номериңизди таштасаңыз болот. Эми бул китеп азыркы учурда Нуска деген кыргыз китептер саткан дүкөндө сатылып атат. Андан башка почтамтта дагы Апел Мажун деген байкебиз ачкан, ошо кыргыз китептерин жасаткан Сильва борборун ачкан. Ошол жерде алса болот да. Түздөн-түз сизден автордон алса болобу? Түздөн-түз менден дагы алса болот. Телефон номериңизди айта Телефон номеримди айта кетейин: 0555 33 72 19. Каалоочулар болсо, ойгонгусу, ойлонгусу келгендер болот. Албетте, сөзсүз түрдө. Электрондук версиясы дагы бар, интернетке чыккан. Аны дагы кайсы сайттан карай алабыз? Жан дүйнө деген сайтты издесеңиздер, ошол жерден табасыздар. www.janduyno.pz9 деген. Ошол жерден тапсак болот. Сайттан дагы электрондук версиясын тапсаңыздар болот. Эң сон жана биз студияга кирип келатканда коридордон бери 60 мүнөт деп таң калдык эле. 6 мүнөт сүйлөшкөндөй бат, ылдам, ыкчам өтүп кетти. Албетте, атайын келип ушундай жагымдуу, жалындуу, кызыктуу, кызыл сызыктуу ойлоруңуздарды айтып, аз да болсо жалпы көрөрмандарды ойготуп, ойлонтуп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуга окшогон жаркын маанайдагы жанагы дили таза, дили тунук, сөөгү таза, мааниси терең, масштабы кенен ушундай китептер көбөйө берсин деген тилекти айталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү түз эфирдеги Чак түш телеберүүбүздүн коноктору Ойлон Ойгон деген китептин автору, окутуучу Касымбек Жунусалиев, андан сырткары аналитик, акын, журналист Жыргалбек Касаболотов жана ошондой эле инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү боюнча мыкты адис, Кыргыз Билим берүү академиясынын окутуучусу Асылбек Жоодонбеков агайларыбыз конокто болду. Албетте, ойлогон оюбуз менен сүйлөгөн сөзүбүз менен жасаган ишибиз менен башкаларга жасаган мамилебиз баары бирдей болсун деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Башкача айтканда, кулагын асып жүрүп укпагандар, күндүзү басып жүрүп уктагандар, кыйкырам кайра-кайра ойгонгула, көздөрүн ачып жүрүп уктагандар демекчи. Кайрадан кийинки жумада эфир аркылуу жүз көрүшкөнгө чейин амандыкта туруңуздар. Берүүнү алып барган мен Алтынбек Исмайлов.